Кээ бир кошунанын 3 акысы бар. Кээ бир кошунанын 2 акысы бар. Кээ бир кошунанын 1 акысы бар. Мусулман болуп, тууган болуп, кошуна болуп калса 3 акысы бар экен. Мусулманчылыктын өзүнүн акысы, тууганчылыктын акысы, кошуналыктын акысы. Экинчиси, мусулман тууган эмес, бирок кошуна болуп калды. Бунун 2 акысы бар. Мусулманчылыктын акысы бар, экинчиси кошуналык акысы бар. Үчүнчүсү, тууган дагы эмес, мусулман дагы эмес, бирок кошуна. Кошуналык акысы бар туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мазала Жибрил юсини хатта зананту аннаху сайюваррисуху. Юсини фил жар хатта зананту аннаху сайюваррисуху." Жабраил периште келип мага осуят айта берди кошуна тууралуу, кошунанын укугу, кошунанын акысы, кошунанын милдети. Мен күмөнгүн санап калдым дейт. Бул эртели кеч мураскор болуп калабы? Мурастын үлүшүнө шерик болуп калабы дегенге чейин бардым дейт. Демек ушунчалык акысы.